Азамат. Мен de сымбаттуу сезим турам. Мен Азизбек, сулуу сезим болдурам. Мен калпак кийгенде өзгөчө сыймыктымын. Мен эми ар дайым калпак кийип жүрөм. Азамат. Демек, баардык ата-аналар жакшы болсо, бүгүнкү сабагыбызды биз ар дайым сабакта колдонуп жүргөн 5С аттуу алтын эрежебиз менен баштап алабыз балдар. Келгиле. Сизбе балыңыз, сабакта сизбе балыңыз кашкен. Туура. Сынчылой жүгүрдү. Сабырдын сүйлөгүндө куркпай жүрүптүр. Жакшы. Сабаттуу. Суу жакшы. Балдар, эми доскабызды карагыла. Доскабызда өзгөчө сүрөттөр пайда болду. Ушул сүрөттөрдү баарын бириктирген бир сөз айткылачы. Баарына тиешелүү бир сөз тапкылачы. Бир сөз менен атагыла. Сауыт дейт. Эл болуптур. Улут. Кыргыз. Мурас. Сабина? Өнөр. Баалуулук дейт. Өзгөчөлүк. дейт. Азаматсыңар. Демек мына ушул силер баамдаган, силер болжогон сөздөргө байланыштуу бүгүн биз силер менен нарттуу үй бүлө, нарттуу элдин уйткусу аттуу тарбиялык сабагыбызды өтөбүз. Бүгүнкү тарбиялык сабактан силер нарттуулук жөнүндө маалымат аласыңар, элдик баамдуулуктарды чечмелеп ой жүгүртөсүңөр жана өз оюңарды эркин айтасыңар. Элдик баалуулуктарды нарт насилди үй бүлөдө сактоого тарбияланасыңар. Андан экранга көңүл бургула. Балдар, экрандан эмнелерди көрдүңөр? Аруке? Борсок чачуу. Биздин баа жети сааттарыбызды Азамат. ысырык салуу. Тымыркайга ат коюу. Азамат. Тымыркайды бешикке төлөө. Дагы Сүннөт отургузуу. Шол кесүү. Шоо кесүү. Шоо кесүү. Демек, балдар, биздин турмушта дайым колдонуп жүргөн элибиздин салт санаа өрп адаттарын көрдүңөр, балдар? Балдар, демек экрандан ата-бабамыздан бери сакталып келе жаткан каада салт өрп адаттарды көрдүңөр. Мына ушуларды биз турмушта эмне үчүн колдонобуз? Азыр Жакшы ой, тилек, максат менен. Кайсы калган үчүн. туура. Дагы эмне үчүн турмушта колдонобуз? Ата-бабалардан калган мурас болгон үчүн. Азамат сага Атабай койсо болбойт да. аткарбай койсо болбойт да, дейт Азамат сага. Демек, илгертен калган ата-бабаларыбыздын каада салт үрп адаттары жана баалуулуктар элдик нарт насил болот, балдар. Адеттин башаты элибизде нарт насил деп аталат. Балдар, элибиз илгертен эле каада салт үрп адат баалуулуктарды сактап, мына ушул боз үйдүн ичинде адептүү кыздарды, ыймандуу балдарды тарбиялап келишкен. Силер турмушта үй бүлөлөр менен ушул элдик мыйзамдан да күчтүү турган нарттардын кайсыларын колдоносуңар, кайсыларын сактайсыңар? Райана? Ата болмойнча дасторкондон туруп кетпөө. Туура. Азаматсың? Колду сикпей. Колду силкибей. Чайкалап жатпоо. Туура. Тамакты солкон менен жебей. Азаматсың? Нанды тепселебей. Нанды тепселебей. Бошоконду баштабай. Туура. Бешикти куруу тербетпейт. Ооба. Дасторконду аттабайт. Азаматсың? Масоодо отурбайт. Куттуу үйдөн куруу ооз чыкпайт. Ооба. Азаматсың? Мына ушул каада салт үрп адаттарды баардык кыргыз эли үй бүлөдө
сактап бекем кармап келет. Анда балдар эми кезек ушул каада салт үрп адатты сактап, силер келечектеги узун жолуңарга төмөнкү тапшырмаларды аткаруу менен түшүп аласыңар. Кана келгиле. Бул жерден куржундан жашырынган сөздөрдү аласыңар. Аларды чечмелеп, өзүңөрдүн жолуңарды табасыңар. Келгиле балдар. Ajib адамдын асыл сапаттарын жана асыл сапаттарын жана Сылыктык, кичпейлик, адепке түшүндүрөт. азаматсың. Уютку алгачкыдан бир аз алып, кийинкини уютуу. Келгиле. Бул жерден жолубузду биринчи таап алабыз. Шашылбай тур. Сабина шашылбай тур. Ортосуна. Үй бүлө бири-бирин түшүнгөн, бир үйдө жашаган адамдарды айтат. Азаматсыңар. Караңлар. Кыздар, биринчи кыздар кызыл түстү жандырып, жолдоруну таап алышты. Азаматсыңар, силердин тобуңар жолуну тапты эми? Айып дегенди түшүндүрөт. Убал деген сөздү айып, күнөө кылуу дегенди билдирет. Туурабы балдар? Элибиз илгертен убал деген сөз менен көп жамандыктардан тыйынышкан. Бата бул келечекке ой тилек максат менен коюлган нерсе. Улуулардан кичүүлөргө берилүүчү алакандар жайылып, маңдайдан жүзүнө сүртүлөт. Нарык насыр элибиздин каада салттарыны Мына эми силер өзүңөрдүн келечектеги көп ийгиликтерди багындыруучу узун жолуңарга элдик каада салт баалуулуктарды сактоо менен жолуңарга түшүп алыңар. Ушул жолуңар байсалдуу болсун дейм. Анда кийинки тапшырмага отуруңар. Азаматсыңар, эми кийинки тапшырманы карагыла. Ошол үй бүлөдө колдонулуп келе жүргөн нарктардан силер кошунанын наркы жөнүндө сүйлөгүлө. Даярдаңар. Силер үй бүлөдө атанын наркы жөнүндө айтып бериңер. Кана даярдаңар. Чогул даярдаңар деп кеңешиңер. Ким даяр болсо жооп бергиле. Баштайбыз кана. Кошуна менен жакшы мамиледе болуу керек дейт азамат. Комшу менен алыш берүү кылыш керек. Туура. Күттүү үйдө курооз чыкпайт. Демек кошуна келгенде чайга чакырыш керек, а? Кошунадан ал сурап керек. Туура айтасың. Дагы демек кошунанын наси жөнүндө эң жакшы айтып бериңер. Ушуларды силер сактайсыңарбы үй бүлөдө? Турмушта азаматсыңар. Кана силер атанын наркы жөнүндө? Атам дайыма төрдү. Ошондуктан менин атам дайыма төрдү отурат. Атам жокта атам ордунда эч ким отурбайт. Ой, азамат десең. Атадан мурун кол дасторконго кол сабот. Атанын оозунбайт, э? Атанын акыл максаттарын угуу. Туура. Ата менен үй бүлө менен кеңешип иш кылуу керек. Демек үй бүлө мүчөлөрү ата менен сөзсүз кеңешип иш кылуу керек деп атат. Азаматсыңар, тапшырмаларды эң жакшы аткардыңар. Ушул тапшырмаларды, ушул каада салт нарктарды үй бүлөдө дайым сактап жүргүлөр балдар. Азаматсыңар балдар, тапшырмаларды эң жакшы аткарып жатасыңар. Анда ушул элдик баалуулуктарды, наси, каада салт, үрп адат, элибиздин салттарыны сактоо, бекем кармоо жана жаш муундарга жеткирүү максатында Кыргыз Республикасында 2022 жылы наsildi сактоо, жайылтуу жөнүндө атайын улуттук программа кабыл алынган. Ошого байланыштуу быйылкы жылды дагы
президенти Садыр Жапаров ушул нарк насилди жаш муундарга жеткирүү максатында атайын белгилүү болдурат. Эми бүгүнкү сабак силерге канчалык түшүнүктүү болгондугун аныктоо максатында төмөнкү тапшырманы аткарабыз. Ал үчүн силер бир гана жооп айтышыңар керек. Ооба же жок деген гана жоопту айтышыңар керек. Түшүнүктүүбү? Ооба. Демек силерге суроолор жакшылап кулак салып турабыз. Биринчи силердин тобуңарга элдик нарк насилди аткарбай коюуга болобу? Жок. Жооп туурабы балдар? Туура. Элдик каада салт нарк насил адеттүүлүккө чакырабы? Ооба. Ооба, азаматсыңар жооп туура. Кагаз бетине түшүрүлбөгөн ушул нарк насил, элдик ырым-жырымдарды ата бабаларыбыз илгериден сактап келишкенби? Ооба. Ооба, азамат. Үй бүлөдө атанын наркын бузууга болобу? Жок, болбойт да, азаматсыңар. Нарк насилди сактоо ыймандуулуктун белгисиби? Ооба. Ооба, азаматсыңар. Намыз нерсебей деген мыйзамда барбы, эреже? Ооба. Жок. Жок, мыйзамда мындай эреже жок. Бирок биз намды тепсейбизби? Жок. Тепсебейбиз. Муну мыйзамда жок болсо деле биз муларды кармайбыз жана аткарабыз. Азаматсыңар. Мына ушул адеттүүлүктүн башаты болгон элдик баалуулуктарыбызды, нарк насил үрп-адатыбызды бекем кармаган кыргыздын чыгаан атуулдарынан болушуңарды каалайм балдар. Эми ушул балдар, ушул бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын аягында силерге айтарым, ар дайым атаңардан бата алып жүргүлө. Атанын батасынын касиети өзгөчө. Кана Али ошол атанын наркы болгон ушул досторуңа бир бата берип койчу. Өмин, дасторконуңа нанга, озуңар майга толсун. Жакшы адамдан теңир, жок жалаадан, жаман сөздөн, суук сөздөн алыс кылсын. Эл намысын коргогон, эл жигиттердин башынан сыймык кетпесин. Барчылык келип, токчулук келип, ар бир үйдүн түндүгүнүн түтүнүнөн түтүн булап, очак чагынып орто толуп, эл журт аман болсун. Ата бабанын арбагы колдосын. Ой, азамат десе. Демек балдар, сабактан эмнени үйрөндүңөр бүгүнкү сабактан? Каада салтты сактоону. Азамат, Ата болмойча ордунан турбоону. бата болмойча ордунан турбоону дейт. Үйдө атаны сыйлоону. Азамат, Кошуна менен жакшы мамиле кылууну. ой азаматтар, эң жакшы. Демек, адеттүүлүктүн башаты болгон элдик нарк насил баалуулуктарыбызды турмушта бекем сактап, бекем кармап жүргүлө балдар. Үйгө тапшырма бүгүн кыргыз элинин нарктуулугу деген темада чакан эссе жазып келди. Каралабызбы? Ооба. Бүгүнкү тема, бүгүнкү сабагыбыздан үйрөнгөндөрүңөр пайдаланып, кыргыз элинин нарктуулугу деген темада